Тегерек столго чогулгандарды бириктирген этностор аралык жана диний мамилелер темасы бардык учурда актуалдуу. Кыргыз жараны концепциясында дагы бул өзүнчө пункт болуп жазылган. Кыргыз жараны концепциясынын этностор аралык жана диний мамилелерге тийгизген таасири деген социологиялык изилдөө жүргүзүлгөн. Анын алгачкы жыйынтыктары боюнча маалыматтар берилди. Бул анализ концепцияны ишке ашырууда курч маселелерди аныктоого багытталган. Мы проводили исследование. Биз изилдөөнү Бишкек шаары жана Чүй облусунда жүргүздүк. 27 респондент менен сурамжылоо жүргүзүлдү. Башкача айтканда 27 тереңдетилген интервью алынды. Алардын 37% христиан динин кармангандар, 63% ислам дининин өкүлдөрү. Сурамжылоодон кийин бардык диний конфессиялардын өкүлдөрү сыйынуу күндөрүндө жана жума намаздарда кыргыз жараны концепциясын жайылтуу үчүн тренингтерди өткөрүү зарыл деген тыянакка келдик. Для всех Жаштардын кыргыз жараны деп өзүн таануусун калыптандырууда диний ишмерлердин ролу чоң. Ошондуктан концепцияны жайылтуу үчүн имамдарда кыргыз жараны боюнча маалыматы кенен болуш керек. Бул боюнча көптөгөн сунуштар айтылды. Кыргыз жараны деген концепцияны ишке ашырууда диний ишмерлердин ролу өтө чоң болот. Анткени биздин Курандын ичи дагы толо ошо мекенди сүйүүгө багытталган ондогон аяттар, баягы адамдар бири-бирин сыйлап жашоого, мыйзамдарды сыйлоого ондогон багыттаган биздин шариятыбызда, динибизде ушундай багыттамалар бар. Ошонун баарын айтып отургандан кийин ал жерден уккан сөздү адамдар жүрөгү менен аткарат негизинен. Ошон үчүн буга диний ишмерлердин өтө ролу чоң болот. Кудай буйрса бул нерсени дагы колубуздан келишинче жайылтып, биздин бир сапаттуу жарандар тарбияланганга аракетибизди кылабыз. Верующими и духовными. Концепцияны жайылтууда диний лидерлердин ролу бегейсиз. Документ менен диндин идеялары үндөшүп турат. Маселен, Кураныбызда мекенге болгон сүйүүнү, жакындарыбызды бири-бирин сыйлоону көрсөтүүгө багытталган ондогон аянттар бар. Ал эми бул тууралуу дин өкүлдөрүнүн оозунан уккан жөнөкөй жаран бардык маалыматты жүрөгүнөн өткөрөт. Бизде концепцияны жайылтууга, татыктуу жарандарды тарбиялоого бардык күч аракеттерибизди жумшайбыз. Ар бир кыргыз жараны ар кандай диний жана башка ынанымдарды тандап алып, аны карманууга укуктуу. Бирок ошол эле учурда ар бир адам баарынан биринчи өзүн кыргыз жараны катары көрсөтөөрүн түшүнүү керек. Мимоза Жаныбек кызы, Мирзат Нуманов, Ынтымак, Бишкек шаары.